Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Назарыңыздарда Данакер программасы. Бүгүн ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу чаралары тууралуу сөз кылабыз. Микрофондо Бакыт Тапаев. Радио программа Данакер маектешүү платформасынын алкагында өнүгүү үчүн укук боюнча эл аралык уюм жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүгүү программасынын тынчтык куруу фондусунун туруктуу тынчтык үчүн укуктун үстөмдүүлүгүн жана сот адилеттигине жетүүнү бекемдөө тарабынан ишке ашырылууда. Урматтуу радио угуучулар, эсиңиздерде болсо, өткөн программабызда Данакер маектешүү платформасынын алкагында философия илимдеринин кандидаты Чынара Биалиеванын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу чаралары боюнча жүргүзгөн изилдөөсү тууралуу сөз кылганбыз. Аталган изилдөөнүн негизин коррупциялык жана бюрократиялык тоскоолдуктарды аныктоо түзүп, аларды жоюуга карата сунуштар берилген. Медициналык социалдык экспертиза комиссиясы тууралуу айта кетсек, бул кызматта башталган реформанын алкагында коррупциялык тобокелчиликтерди алдын алуу механизмдери киргизилди. Алардын таза иштешине шарт түзүлүп, кызматкерлер арасында ротация жүргүзүлүүдө. Жаңы кабыл алынган жобого ылайык ар бир райондун жетекчилери 3 жылда алмаштырылып турат. Ошентип, жетекчилерге катуу талаптар коюлуп жатат. Эгерде мындай фактылар далилденсе, андай кызматкерлер жумушунан четтетилет. Эске сала кетсек, социалдык өнүктүрүү министрлиги комиссиялардын жаңы эрежелерин киргизди. Ага ылайык реформа 3 этапта жүргүзүлөт. Биринчиси коррупция менен күрөшүүгө зарыл болгон кадрдык өзгөрүүлөр. Экинчиси пилоттук долбоорлорду сынактан өткөрүү жана үчүнчүсү бардык документтерди дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун стандарттарына шайкеш келтирүү. Башталган реформа ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген ар бир адам менен жеке иштөөгө багытталган. Статистикалык маалыматтарга таянсак, учурда Кыргызстанда ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген 168 миң адам жашайт. Анын ичинен 27 миңге жакынын 18 жашка чейинки балдар түзөт. Анда эмесе өткөн уктуруубуздагы маегибизди андан ары улайлы. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгү боюнча жаралган маселелер жана ал тоскоолдуктарды жоюунун жолдору тууралуу көз карандысыз изилдөөчү Чынара Биалиева бизге берген маегинде буларга токтолду. Ушул мүмкүнчүлүгү чектелгендердин турмушуна аралашуусуна кандай бир тоскоолдуктар бир таасир тийгизип атат? Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын ушул абалга келгенден баштап башынан аягына чейин карагандай орган жок да. Баары эле ар бир министерствого, ар бир ведомствого илинип калат да. Эгерде бир жерге илинбей калса, анда башка жерге да илинбей калат да. Ушундай болуп калган. Башынан аягына чейин кароо жолу жок, бир орган жок болуп атат. Андан кийин бизде азыр эгерде барып МСЭКке кайрылсаң, анда бирдеме болот. Эгерде кайрылбасаң, анда эчтеке болбойт. Ушул да. Эч нерсе жок, э? Андан кийин мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар боюнча база жок. Бул кызык нерсе, бирок чындап эле айтканда балдар боюнча, чоң кишилер боюнча бир база жок да. Мындай ар бир мекеменин өзүнүн базасы бар. Анан бүт баарын камтыйбы же жокпу, мен муну айта албайм. Бирок бир база жок эмдиге чейин да. Ушундай система түзүлүп калган. Бүт баары МСЭКтен өтсө базага да түшүт, МСЭКтен өтпөсө түшпөй калышы мүмкүн. А бирок МСЭКке баары түшкүсү деле келбегендер бар экен, же билбегендер бар экен. Өткүсү келбегендер баарын көрдүк да. Дагы бир нерсе, момундай бир түшүнүктүү, биз бардык мамлекеттик кагаздарга, мамлекеттик документтерге түшүрүшүбүз керек да. Бул деген мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө жетишүү. Бардык жарандардын, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын баары сөзсүз түрдө ошол мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө жетишиш керек. Ошол камтыш керек. Бул деген жанакы мен айткандай башынан аягына чейин кароо. Андан кийин бул деген жанакы социалдык инфраструктуралык жашаган жерлерине жетишүүсү. Башкача айтканда, эгерде пандус жок болсо, үйүнө кире албайт, поликлиникага бара албайт. Бул эң жөнөкөй нерсесин айтып атам да. Транспортко кире албайт. Сөзсүз түрдө буга бир киши байланып калыш керек да. Көрдүңүзбү? Эгерде ушул жетишүүсү доступ болсо, анда бул киши өзү эле окууга барып окуйт, өзү эле жумушуна барып иштейт. А эгерде бул болбосо, бир киши байланып калат да. Ал киши бош болсо окуусуна барат, ал киши бош болсо мүмкүнчүлүгү чектелген адамды алып алып жумушуна барат. Бул деген болбогон нерсе да. Ошондуктан ушул социалдык объектилерге доступ болуш керек да. Андан кийин мыйзам киргизиш керек. Биздин энелер боюнча, аталар боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген балдар карап аткан ата энелер. Ошол жагынан дагы мыйзам киргизиш керек. Аларга кандайдыр бир зарплата төлөйбү, же эмне төлөйт,
пособие төлөй, ошону да карап көрүш керек да. Анткени алар өз убактысын ошол баланы бакканга берип атышат да, и иштей алышпайт. Демек, финансы жагынан дагы абдан кыйналып калып атышат да. Андан кийин дагы бир айтылып кетишүү нерсе, биздин коом ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар боюнча мамлекеттик программаларды сөзсүз түрдө караш керек, мониторинг кылыш керек, и баа бериш керек да. Ошондо гана мамлекеттик кызмат көрсөтүү оңолот. Эгерде коом өзү ошонун баарын мониторинг этип баалап турбаса, кызмат көрсөтүү деле өспөйт да. Анткени коом мунун баарын айтып туруш керек. Бул жери мындай экен, бул жери мындай экен. Азыр бизде бейөкмөт уюмдар ушул жагын абдан жакшы өздөштүрүп алышты. Азыр ушул кызмат көрсөтүүлөргө мониторинг жүргүзүп, баа берүү жагын башташкан да. Жарандарга социалдык, инфраструктуралык өзүнүн үйлөрүнө жеткиликтүү болуш керек да. Ошондуктан мамлекеттик кызмат көрсөтүү ушул жагында ойлонуш керек. Демек, бул көз карандысыз жеткиликтүү жагы и мыйзам жагы. Мыйзамга конкреттүү түрдө кандай бир өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушун айтат элеңиз сиз? Сөзсүз түрдө мыйзам бар. О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья деген. Ошонун 6-беренесине мөөнөтсүз, чексиз майыптуулук дегенди кошсо болот эле да. Анткени положение бар, атайын ошол 72 положение. Ошого биздин МСЭКтердин баары карап, анан жана группа инвалидностьтен берет да. Бирок бул деген өтө жакшы иштебей калган да. Анткени бизде көп эле мисалдан бессрочный инвалидности ала албай, жыл сайын освидетельствованияга барып атты да. Жыл сайын 5 жыл буту жок. Эми бул эмне деген эме? Буту жок, жаңы бут өспөйт да. Ошондуктан ушул жагын мыйзам жагына да киргизип койсо, бул абдан жакшы болот эле. Бул биринчи. Экинчи бул болсо, дагы биздин бир законубуз бар. Бул деген анан мага жардам бергиле десе, алар сөзсүз түрдө жардам бериш керек. Бирок мыйзамда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар окуу жагынан эле кирип калган да. Эгерде керек болсо, биз силерди окутабыз, анан өзүңөр таап алгыла деген. Биз ушул жагына жаңылык нормативди киргизсек деп атабыз. Сөзсүз түрдө биринчилерден болуп ушул камсыз кылууну ушул мүмкүнчүлүгү чектелген кишилерге берилсин деп, жарандарга берилсин. Анан 18 жашка чейинки орулуу жаткан балдардын ата-энесине берилсин дегендичи. Ошондо булар деген жумуш менен камсыз болуп калат да. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, ар бир курулушта сөзсүз түрдө СНИП деген бар да. 350199 деген бар. Бул нормаларды тоже киргизиш керек да. Эмне үчүн? Бул СНИПти окусаңыз, бул эми кааласаңыз кылсаңыз болот, каалабасаңыз кылбасаңыз болот. Может быть, кылсаңыз болот дегендей болуп калганда, мындай общий. А эгерде ошо сөзсүз түрдө проект жазып атканда, сөзсүз түрдө куруп атканда, сөзсүз түрдө ошонун баарын аздабайт этип атканда, мындай акт, госакт менен сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жеткиликтүү жагын, жанакы пандус жагын, башка жактарын, сөз же кнопка вызова деген болот. Сөзсүз ошол жактарын кылынса, анан кабыл алыш керек деген. Ошол норманы киргизсе, анда жакшы болот эле да. Акыркысы бул деген мыйзам чыгарыш керек. Оорулуу баласын карап аткан ата-энелерге кандайдыр бир эмгек стажын жана зарплата же пенсия караш керек да. Ошондой мыйзамды чыгарыш керек. Социалдык өнүктүрүү министрлиги ошондой мыйзамды демилгелеп атат. Эми ошондой мыйзамды чыгарса, бул абдан жеңилдик болот эле да. Демек, азыркы кезде сиз көргөндөй мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн проблемалар көп эле болуп атат. Эң негизгиси биз коом ошолорго жардам беришибиз керек. Сиздер ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу чаралары боюнча даярдалган атайын чыгарылышты уктуңуздар. Радио программа Данекер маектешүү платформасынын алкагында өнүгүү үчүн укук боюнча эл аралык уюм жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүгүү программасынын тынчтык куруу фондусунун туруктуу тынчтык үчүн укуктун үстөмдүүлүгүн жана сот адилеттигине жетүүнү бекемдөө тарабынан ишке ашырылууда. Урматтуу радио угармандар, эгерде сиздерде Данекер маектешүү платформасынын дарегине кандайдыр бир сунуш пикирлериңиздер болсо, 3w.daneker.org сайтына калтырсаңыз жана суроолоруңуздарды жиберсеңиздер болот. Кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.